Жалал Абад облусунун Сузак районунда ок атуучу курал-жарактар жана ок-дарылар табылды. Бул тууралуу Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө маалым болду. Тагыраагы үстүбүздөгү жылдын 20-август күнү милиция кызматына Сузак районунун Тейит айылынын тургуну Сузак айылында жайгашкан 7 талаасындагы мажрүм дарактын астына ок атуучу курал-жарактарды бекитип койгондугун билдирген. Окуя боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында чындап эле маалыматта көрсөтүлгөн жерде ок атуучу курал ок-дарылары менен табылып, калыстардын катышуусунда алынган. Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнүн Сузак айылынын 7-бригада талаасындагы чоң мажрүм дарактын астында ок атуучу курал жана ок атуучу октору менен бекитип койгондугун билдирип, жүргүзүлгөн оперативдик иликтөө жана чалгындоо иштеринин натыйжасында Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнүн Сузак айылынын 7-бригада талаасында чоң мажрүм дарактын астына кароо жүргүзүлгөндө ак түстөгү кап чыгып, ичинде көк түстөгү пакеттин ичинен 55 дана 77-62 ок атуучу жана 1 дана иш Е38-705 сайсыз ок атуучу куралдын сайлуу ствол жасалып тургандыгы аныкталып, калыстардын катышуусунда алынды. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Чогултулган материалдар Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда жайгашкан Бекабад айылында киши колдо болуп өлтүрүлгөн адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Сузак райондук ички иштер бөлүмү маалымдады. Окуя 28-июнь күнү болгон. Анда аталган айылдын Имамазан көчөсүндөгү номер 28 үйдө Өзбекстандын Бактияр аттуу жараны денесине оор жаракат алып каза тапкан. Маалыматта маркумду Сардорбек аттуу адам спирт ичимдигин ичип алып, башаламандык кылып, бөтөлкө менен башкача уруп соккону айтылат. Жыйынтыгында жабырлануучу алган жаракатынан улам каза болгон. Бул факты боюнча окуя болгон жерге Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгып, кароо жүргүзүп, 3 дана спирт ичимдигинин бөтөлкөлөрү далил катары алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. 2018 жылдын 28 июнь күнү бизге тез жардамдан Бекабад айылдык аймагынан кабар келип түшкөн. Өзбекстан Республикасынын жараны Дадаханов Бактияр денесине жаракат алып каза болду деп, ошол келген маалыматтын негизинде тергөө тобу чыккан. Бүгүнкү күндө болгон экспертизалар жүргүзүлүп, анын жыйынтыктары, корутундулары алынып, тергөө аракеттерин толук жүргүзүлдү. Мамажанов Сардарбекке Кыргыз Республикасынын кылмыштарга жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүгүнүн 10-пункту менен айыбы бузулуп, бүгүнкү күндө кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлдү. Кылмышка шектүү Кыргызстанга келгенине 10 күн гана болуптур. Айтымында куруучу болуп иштечү экен. Ошол каргашалуу күнү маркум экөө спирт ичимдигин ичип олтуруп уруша кетишкен. Маркумдун мага 5000 сом карызы бар болчу. Кийин мен дооласам, акчамды бербей койду дешектүү. Кесепетинде мушташ чыккан. Кайсыл жерин жараңыз? Өзбекстан Республикасы. Кыргызстанга кайсыл максатта өттүңүз? Жумушка, акча заработок. Эмне кылмыш кылдыңыз? Уруш кетүүдө эртесин бетте өлүп калдым. Түндө ичкендик. Кийинсинде акчамды алып коюп, бербей койгон уруш кеттик. Уруш кетүүдө кийин эртесин бетте өлүп калдым.
2018 жылдын 18 август күнү болжол менен саат 8:15 чамасында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу Чолпон Ата шаарынын түндүк тарабында жайгашкан Арал коктусунда белгисиз бир адамдын жансыз денеси жатат деген маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыккан маалда маркумдун киши колдо болуп өлгөндүгү аныкталган. Кылмыштын изи суу ээлегенде шектүү дагы колго түшүрүлгөн. Ал мурда 2 жолу соттолгон Жети Өгүз район тургуну болуп чыккан. Уруш деген Асанбеков Алмаз өзү үйүнө келген убакытта келинчеги менен тиги каза болуп калган жаран урушуп ортодо чатак болуп аткан экен. Ошонун негизинде кандайдыр бир кызганычтар болуп кетип, ошол жактан кальтек алып 2 жолу чаап салган экен. Ошо менен 2-3 жолу чаап, бычак менен да сайгылап, ошо менен өлтүрүп салган. Азыркы убакытта кылган күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Далил зат катары бычак менен келтек алынды. Азыркы убакытта 97-чи кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси менен 2-чи бөлүгү менен иш козголуп, азыркы убакытта Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу эмеде камакта камалып жатат. Фамилия Асанбеков Алмаз Егембердиевич. Туулган күнүң 1981 жылы 14 августта. кайсыл жерде төрөлдүң эле, кайсыл жерден документ аласың? Ысык көл областына караштуу Дархан айылына, Жети Өгүз районуна караштуу Дархан айылына төрөлгөм. Паспортты 2010 2009 алгам. Эмне өчөйт? Мурун ушу неме менен 246 статья. Эмне себеп менен алып келдиң дека? Ага поселение берди 4 жыл. Жок, азыр эмне себеп менен келдиң? Азыр неме убийство өлтүргөн. Кимди өлтүргөн? Кошуна Эмне Акыт деген бала. Эмнеге өлтүргөн? Ушинтип келсем аялымды зоруктап турса алып. Зоруктап салып? Ошону Эмнеден чыкты бу? момент келип калыптырмын. Келип соғып өлген беттен ары. Качып эле кеткен. Кайра келиптир 1-2 сааттан сүйлөшөбүз деп. Ошо сүйлөшпөй эле ошол жерден согушуп. Анан жанында неме бар болчу. Чоң сойыл бар болчу 1 метрлик. Ошо менен башка 1-2 жолу соғуп салгам. жылдын 12 июль күнү түнкү саат 01:30 чамасында Тогостору районунун Көкирим айыл аймагына караштуу болгон түндүк түштүк альтернативалык жолунун 303 чакырымында China Road компаниясынын Абызы базасында жумушчу болуп иштеген Кытай Республикасынын жараны Лидзюде өзү жалгыз жаңы салынып жаткан жолдун четиндеги битумду эритип туруучу печкага көмүр жагып иштеп жаткан учурда Казарман айылы тараптан белгисиз бир спринтер үлгүсүндөгү автоунаа менен Азият улутундагы жаш курагы болжол менен 35-40 чамадагы бир нече адамдар келишип, анын ичинен экөөсү Абызы базасында жолдун четинде көк түстөгү 200 литрлик бачоктордо куюлуп турган соляркадан 3 бачок солярка, 20 литрлик канистрага куюлуп турган соляркадан 25 канистр солярканы спринтер автоунаасына салып качып кетишкен. Натыйжада Кытай жараны денесинен жеңил жаракат алып, Тогостору райондук оорукананын хирургия бөлүмүнө көрүнүп кеткен. Ал эми China Road компаниясына бардыгы болуп 48.800 сомдук материалдык зыян келтирилген. Тогостору районунун аймагында акыркы катталган кылмыштардан, оор кылмыштардан тоноочулук факты катталып, бул Кытай жарандарын түндүк түштүк альтернатив жолунда түнкү саат 2 чамаларында тоноп кеткен 4 жаран кармалып, бүгүнкү күндө кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлдү. Кармалган жарандар шектүүлөрдүн арасында айылдык кеңештин депутаты да кармалды. Акыркы кезде интернет булактарынан мас абалда унаа башкарып мыйзамга баш ийбей жолу коопсуздук кызматкерлерине каршылык көрсөткөн айдоочуларды көп кездештирүүгө болот. Өкүнүчтүүсү мындай көрүнүш арбын кездешчү болду. Алсак жакын арада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан өлкөнүн 7 дубанында рейд өткөрүлүп, тартип бузган айдоочулар жоопко тартылган. Алардын 300дөн ашыгы мас болуп, унааны башкаргандар. Тартип сакчылар анда айдоочулар көбүнчө шаарларда кездешкенин айтышат. Болуп өткөн
иш чаранын негизинде жол кыймылын сактоо боюнча жалпы жонунан 20,581 ар кандай жол эреже бузуулары катталды. Анын ичинен 337 адам унаасын ичимдик ичип алып башкаруу фактысы, 2226 бул баягы унааны ылдамдыкта, катуу ылдамдыкта башкаруу фактылары, 3585 айдоочуга жана жол белгилерин жана жол чийимдерин сактабаган фактысы боюнча 89 айдоочуга алдыңкы терезелерин караңгылатып алып айдоо фактысы боюнча жана башка фактылар боюнча административдик протокол түзүлүп, 1237 унаа атайын коюлуучу жайга коюлду. Баш калаадагы айдоочуларды даярдаган мектептин директору Дүйшүналы Токтокунов жол эрежелерин сактабагандарга карата бир эле рейд өткөрүп коюу аздыктыкларын белгилейт. Ал рейдтен тышкары айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюп эле тим болбостон, рулга спирт ичимдигин ичип отурган айдоочунун айып пулунун баасын дагы көбөйтүү керек деп эсептейт. Штрафка тартып атат, но штраф биздики төмөн болуп атат окшойт да. Мына Кытай мамлекетин айтты мисалы. Мына мисалы Германия мамлекетинде бир эле жол жанагы лёгкий степенде буларга уруксат берет, шанча-мынча пиво ичкенгечи. Бир эле жол жана өзүнүн степенин ашып кете турган болсо 500 евро салат экен. Экинчи жолкусунда 1000 евро салат. Эгерде үчүнчү жолу кармалып кала турган болсо 3000 евро штраф салат. Булар төлөгүсү келбейт, ошон үчүн транспорт каражаттарды ичип алып башкарбайт мисалда. Жол коопсуздугунун кыймылын камсыздоо башкармалыгы үстүбүздөгү жылдын 8 ай аралыгында былтыркы жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны азайганын кабарлайт. Бирок жол эрежелерин бузган айдоочулар дагы эле көп экенин айтат.